Диляра Майым күнүнө эртең менен 2 чакырым жолду жөө басып жумушуна келет. Ал үчүн ден соолугу биринчи орунда тургандыктан көбүнчө кыймыл аракетте жүрөт. Каарманыбыз аялдардын укугун коргоо уюмунун атайын окуусунан өткөн. Анын негизинде долбоор жазып, денени чыңдоо үчүн фитнес-клуб ачкан. 8'de ошол жерде болуп калышым керек. Саат турам. Ушул марак неме коюп анан ишиме жөнөйм. Кечке басып. Жаңы эле фитнес-клубка айылдагы аялдар күнөө баштаганда карантин жарыяланып, жумуш солгундап кеткен. Азыр ден соолугуна кайдыгер эмес кыз-келиндер акырындык менен келе башташты. Эртеден кечке чейин бир орундан турбай иштеген айымдар көбүнчө муун ооруларынан жабыркашат. Алар үчүн өзүнчө көнүгүүлөр бар. Биз мына 50 жаштан өткөндөн кийин, жашыбыз улайгандан кийин аз кыймылдуу болуп калабыз, көбүнчө үйдө көп отурабыз да. Ошон үчүн мына кыймылдуу кылып, неме кылсак, бизге кыйла буттарыбыздын кан айлануусуна жакшы жардам берет экен. Өзүбүздү ham жеңил сезип калдык. Аталган фитнес-клубка жашы карысы дебей келишет. Арасында төрөтү жеңил болуусу үчүн атайын көнүгүүлөрдөн өтүүгө камынгандар бар. Мына шарикчилердин пайдасы көп тиет экен, жеңил төрөшмө дагы. Ошондуктан мага эки тараптан пайдасы тиеп атат. Бул жактан бир тараптан кызарма болсо, экинчи тарап өзүмө. Мында ар бир келген кардарга өзгөчө көңүл буруу менен көнүгүүлөрдү үйрөтүүгө аракет кылынат. Диляра Майым аталган уюмдан билим алганга чейин фитнес-клуб ачуу оюнда болгон эмес. Анын активдүү демилгечи болууга аялдардын укугун коргоо уюму өбөлгө түзүп берди. Азыр алдыга умтулуудан тайсалдабаган, өз укук милдеттери жөнүндө башкалар менен тең талаша алган сапатка ээ боло алды. Көп тажрыйбаларды алдым, көп нерселерди үйрөндүм. 10 долбооруна катышып. Бесплатный 1 айлык тигүү курсуна чакырышты. Жол кираларыбызды төлөп берди. Анан одан тышкары күн помуштарды беришти. Анан дагы компьютер курсуна окудук. Көп нерселерди үйрөндүк. Онда дагы ушу видеолорду монтаждоо. Аялдардын укугун коргоо уюмунун окуусун ийгиликтүү аяктап, күнүнө 50дөй аялдын ден соолугун чыңдоосуна себепчи болуп жаткан айым өзүнөн кийинки айымдарга үлгү болуу негизги максаты. Аталган уюмдун колдоосу менен компьютердик жана тигүүчүлүк курсун дагы аяктаган. Айымкан Исралы кызы Азам Бузириков, Ынтымак.